Biz iman keltirgende takdırga iman keltirip жатабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын астына Жибрил алейхиссалам адам түрүндө келип, сахабаларга үйрөтүү максатында келип сураганда, "Мал ислам? Ислам эмне деген?" деп сурады. "Келме келтиресиң" деди, "намаз окуйсуң" деди, "орозо кармайсың, ажылыкка барасың, зекет бересиң" деди. "Я Расулаллах, мал иман? Иман эмне?" деп сурады. Алла Таалага иман келтиресиң. Жалгыздыгына, анын шериги жок экендигине, баласы жок экендигине, теңи жок экендигине, ва малаикатихи, анын периштелерине, ва кутубихи, пайгамбарларга түшүрүлгөн китептерине, ва русулихи, пайгамбарларына, ва яумил ахири, кыямат күнгө, вал кадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи таала, такдыр жакшы болсун, жаман болсун, Алладан деп иман келтиришибиз керек. Такдыр жакшы болсун, жаман болсун, Алладан деп иман келтиришибиз керек. Имандуу адам ошондой болуш керек, урматтуу жамаат. Башыңызга түшкөн сыноо канчалык кыйын болбосун, канчалык оор болбосун, ким берди сыноону? Ким берди? Алла берди. Наразы болсоңуз ошол сыноодон кутуласызбы? Карызга батып кеттиңиз, 100 миң, 200 миң сом, 200 миң доллар, миллиондор боло берсин, миллиарддар болсун, ар бир адам өз деңгээлиге жараша. Капа болуп, үйдө наразы болуп, неге карыз болуп кеттим деп отурсаңыз, Кудай Таалам ичи ачышып, карызды төлөп салабы? Жеңилдетип коёбу Кудай Таалам? Бул недовольный болуп калыптыр, наразы болуп калыптыр, кой. Наразы кылып койбоюн дейби? Каалайсызбы? Каалабайсызбы? Разы болосузбу? Разы болбойсузбу? Ошол такдыр болот. Ошол кыйынчылык болот. Ошол көйгөй келет, түшөт. Могул жерде азыр 2000ге жакын адам отурат. Ар биринин өзгөчө проблемасы бар. Могул жерде проблемасы жок, красавчик жок. Бирок разы болгон бар, наразы болгон бар. Сабыр кылган бар, сабырсыздык кылган бар. Көтөргөн бар, көтөрө албаган бар. Чыдаган бар, чыдай албай ыйлап жүргөн бар. Иманы бекеми бар, иманы алсызы бар. Ошол проблеманы жеңе алганы бар, жеңе албай жүргөнү бар. Имандуу болгондон кийин Кудай Таалам айрыкча ад-дунья сижнул му'мин деген. Дүние бул момундун түрмөсү деп айткан. А бирок ошол Кудай Таалам берген кыйынчылыкка чыдабастан, ошол нерсеге жеңил ой менен карап, жеңил көз менен карап, жеңил ой жүгүртүп, мен өзүмдү өзүм өлтүрүп салсам же жок болуп кетсем кутулам деген максатта ошондой ишке баргандардын акыбети оор болот, урматтуу жамаат. Акыбети оор болот. Кандай гана проблема болбосун, адам баласы көтөрөт, көтөрө алат. Сиздикини мен көтөрө албашым мүмкүн. Ал сынооду мага Кудай Таалам бербейт. Меникини сиз көтөрө албашыңыз мүмкүн. Ошон үчүн Кудай Таалам сизге менин сыноомду бербейт. Берилген сыноодо көтөрө билиш керек.